Студиябыздын 3-чү мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, легендарлуу диктор Бактыбек Мамутов агайыбыз студиябыздын мейманы. Ассаламу алейкум. Таңыңыз менен. Барыбызга тең болсун. Келе жаткан майрамыңыз менен биринчи куттуктайлы. Рахмат, сиздерди дагы куттуктайм майрамыңыздар менен. Рахмат, бирге болсун агай. Чейрек кылымдан бери ушул Кыргыз теле радио жаатында эмгектенип келе жатасыз. Быйылкы майрам чейрек эмес, жарым кылым болоюн деп калды. 2 да болду көрүнүп. 40 жылдан ашып кеткен. 50 жылга жакындап калды. Кызыктуу окуяларды айтып берсеңиз. Алгачкы радиого телеге келген убактыңыздан кызыктуу деле окуялар азыр көп анча эсимде калбай калды. 50 жыл деген көп эле убакыт экен да. Бир эсимде калса, бир эсимде калбайт дегендей ошондой анан алгачкы жылы эң биринчи эле жылы бир эфирге чыкканым эсимде да, анан жайкы учурда чыккан, жайында болчу, отпуска маалында, дикторлордун көпчүлүгү отпускадан кийин. Телеге өзүңүз баргансыз, телеге өзүм баргам. Бирок дегенде мени өздөрү радиодо чакырышкан. Анан радиодон көрүп алышкандан кийин конкурска катышып анан ошол жактан өтүп кеткен да. Анан ошол жайында ошентип жумушка алгач эфирге чыкканда анан ошентип жумушка чыкканда анан Роза Раскелдинова деген диктор эжебиз бар элесиздер, билбей калдыңарбы, билип калдыңарбы билбейм. Анан ошол экөөбүз болчубуз, анан кийин ал кезде жаңылыктарды 2 киши окучу да, ошондой бир кыздардан бирөө, эркектен бирөө болуп 2 менен окучубуз да. Анан ошентип анан жаңылыктарга чыгабыз да, жаңылыктарга эфирге бергенде эле анан чыкканда эле эме отпускадан келип эле жаңы эметип атат да, анан Роза эже, анан мен болсо ал кыз киши учурашыш керек да. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр деп ал эметкенде мен деле кошо эметип жибериптирмин да, отпускадан келгенден кийин көп эметпейчи мындай. Кошо эле саламатсыздарбы деп ошентип кошо мындай хор менен айтып жиберсем, анан кийин Роза Раскелдинова эже мени карап эле мынтип эме болуп кетти деп эле, анан кийин ошентип калып, анан ал киши аябай күлкүчү киши болчу да, аябай күлчү да. Анан бир убакта карасам, анан биринчи информацияны мен окуйм да. Анан мен окуп атсам, көзүмдүн кыйыгы менен көрүп атам, Роза эже столго жатып алып күлүп атат, монтип үйүнү чыгарбайын деп аябай монтип алып күлүп атат. Мен аны көрүп алып, менин да күлкүм келип ошентип отуруп эми аягына араң жеткенбиз, ушундай болгон аябай. Ушундай учурлар эми телевидение майда чүйдө ушундай кызыктуу учурлар көп эле болот, анан алардын баарын тең эстеп жүргөнгө дагы убакыт узак болуп кетти. 50 жыл деген не деген убакыт? 50 жыл болгон. Канча жашта элеңиз ошондо? Ошондо мен 21 жашымда келгем, ошондон баштап. Мендей болду. Анан айтсаңыз, азыркы тапта баягы телеге чыгам деген бар журналисттердин, алып баруучулардын аябай эле бут тосуулары көп да. Анан ошол учурда ошондой бар беле, ошондой түшүнүк. Эми майда чүйдөлөр болсо керек, ал кезекте бирок көп анча эмес болчу. Билбейм азыр сиздердин убакта кандай экенин, жаштардын арасында кандай экенин. Биздин учурда биз эмнегедир бардыгы тең эле ошол жерде иштеген. Мен КТРден баштадым, ошол жерден бүттүм да, анан ошол жерде бар эле ал жерде иштегендердин бардыгы тең кандайдыр бир жакшы мамиле кылып мага жардам кылышчу да. Жаңы барган кезде баарын билбейсиң, анан кемчиликтериң оркоюп көрүнүп турат. Ал жерде иштеп жүргөндөрдүн бардыгы тең эле баягы оператор болобу, теги режиссер болобу, редактор болобу, кимиси болсо дагы баары тең көрүп билип турушат. Анан ар бир көрсөтүп бүткөндөн кийин эле айтып калат, кемчиликтерди айтат. Могу жери мындай болот, мындай кыл, тигиндей кыл дейшип, ар бири ушинтип кеңеш берип ошентип турчу. Анан ошентип айткан кеңештерин, сындарын алардыкын мындай туура кабыл алчубуз да. Анан ошентип биз дагы башка жактан биз мындай эч жерден бир студиядан окуп же дагы бир башка билим алган жокпуз да, телевидение жөнүндө, телекөрсөтүү жөнүндө. Ошон үчүн биз көп нерсени билбейбиз. Анан дегенде келип эле ошентип иштеп жүрүп анан кийин үйрөндүк да. Ошон үчүн ал кезде бардыгы тең кандайдыр бир ушундай бири-бирибизге жылуу мамиле, жакшы мамиле, ушундай жакшы жамаат бүт сага ушундай бир жардам бергенге аракет кылчу да. Бул жагынан ушундай көп эле ал жакшы учур болчу.
билбейм эмнегедир мага жакшы учур сезилет. Балким жаштык учурум ошондой жакшы болсо керек деп ойлойм. Көрүүчүлөрдүн эсине салып өтөлү. Эгерде Бактыбек агайга сиздин каалоо тилектериңиз, суроолоруңуз боло турган болсо, бизге түз байланышка чыксаңыз болот. Ал үчүн 59-20-70 шаарыбыздын коду 0312 бизге чалаардан мурда сыналгыдан алысыраак туруп, өзүңүздү улагыраак кармап, анан бирдигиңизди текшерип алып чалсаңыз, экөөбүздүн ортобузда мыкты байланыш болот. Агай, өзүңүз көркөм адабиятка аябай жакынсыз. Анан кайсы авторлорду көбүрөөк окуйсуз? Диктор болом, алпарыч болом деген улан кыздарга кандай кеңеш бересиз? Кайсы чыгармаларды көбүрөөк окуш керек? Мен көркөм чыгармаларды жаш кезимде окусам керек, андан кийин убактым деле болбогон сыяктуу болуп калды. Же кандайдыр бир өзүм жалкоолугумдан болду, эмнегедир кийинчерээк ушундай ал жактан көркөм чыгармалардан көбүрөөк кичине алыстап калдым. Жаш кезимде ошентип мен дагы бир аракет кылып, анча-мынча жазымыш болуп аракет кылып, ошентип бир акын болсомбу, жазуучу болсомбу деген тилектерим бар эле. Анан кийинчерээк анын деле калып баягы телевидениеге чыккандан кийин ушундай болуп эле, анан кийин ошо бир эле багытта кетип калып, анан кийин ошол боюнча калып калып, анан кийинчерээк эле мындай анча-мынча 60ка чыккандан баштап анан кийин жаза баштадыңыз. Бираз анан кийин кээде баягы жаштык кезде эстеп дегенде бираз жазмыш болом ошо. Анан ата мындай негизи азыр кийинчерээк мурдагыдай китептерди көп окубай калдык да. Азыркы заман ушундайбы же билбейм. Өзүмдүн жалпоолугум бул ушундай. Сөзүңүзгө аралчы, бизде түз эфирде көрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыз. Атаңыз менен? Мен Казаман айынан чыгып жатам. Атымда Бактыбек байкеге агага кабыл тилек айтып коеюн дедим эле. Экрандан ар дайым көрөбүз. Ошо биз бала чакта ошо 10 класста жаңы бүтүп атканда экрандан чыктыңыз эле. Ошондон бери сыймыктанабыз. Бекем ден соолук каалайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм, бала чакаңыз, небере чеберелигиңиз менен аман болуңуз. Ар дайым экрандан түшпөй жакпылдап ушундай жүрө бериңиз. Менин ошондо 10 класста окуп атканда бир гүл баласым деп сизге кыйын сыймыктанчы эле Мамат Райымжанов деген агай саламаттуулук болуп кетти. Ошол агай кыйын мактап, кыйын айтып калды эле. Ошон үчүн кабыл тилек айтып атам. Сиз менен сыймыктанабыз, бар болуңуз. Рахмат. Ар дайым ушундай жакпылда экрандан түшпөй жүрө бериңиз, элдин сыйлыгына тартып. Анан жалпы 5-каналдын жамаатынан да салам айтам. Анан келе жаткан байрамыңыз менен. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Агай, сиз эки доорду көргөн инсансыз. Анан мурунку алып баруучулар менен азыркы алып баруучулардын айырмасы асман менен жер экенин ал талашсыз. Анан өзүңүз дагы баягы оюңузду айтып кетсеңиз. Эми биздики ал убакта кичине чектелүү, биздики азыркыдай эркиндик жок да. Сиздер каалаганда кирип чыгып, отуруп деле, анан кийин кийинип кийинбей деле көрсө болот го. Азыркыда ушундай болуп калбадыбы? Каалаган формада. Бүгүн келип алып анан эртең эфирге чыгып берет. Ушундай да. Анан кийин аны эч ким деле баягы эметпейт, мындай иргебейт да. Биздин учурда кыйын болчу эфирге чыгыш үчүн. Да, ушинтип эле мактана беребиз, эми билбейм, эски кишилер ушинтип айта берген, балким жаштарга жагабы жакпайбы билбейм. Бирок ошол учурда аябай көп тандоодон өтчүбүз да. Ал кезде конкурс деп койчубуз, ошо конкурстан өтүп, конкурстан кайра өткөрүп отуруп, анан кийин эфирге чыгарып көрүп, анан эфирден көргөндөн кийин анын ойлорун айтып, андай деп отуруп, анан кийин бир топто барып туруп анан приказ буйрук чыгарчу да. Буйрук чыгарып эми жарайбы, жарабайбы деп. Анан ошондо эмнегедир мындай кыргыз балдардан, кыргыз кыздардан келгендердин арасынан ушундай дикторлор ал кезде сейрек табылчу да, сейрек. Анан мени ошо тагдырым ошол жака алып барып, ошентип ошол жактан чакырып радиодон жанагындай жолум башталып калгандан кийин ошондой болуп өзүмдүн ошо кичинекейинен бир ушул жагын аябай кызыкчумун, бирок мен өзүм андай болот экен деп ойлочу эмесмин да, ушундай боло алам деп ойлочу эмесмин такыр. Эфирде чыгып жүргөн кишилер ал кезде эми телевидение деген болгонуна эфирге чыгып элге сиңгенине аз эле убакыт болгон учур болчу. Кандайдыр бир анда чыккан адамдардын бардыгы тең атайын бир ушу телевидение үчүн жаралган ушундай атайын бир өзүнчө бир ушундай улуу инсандар сыяктуу сезилчү да. Анан ошон үчүн анан ал жака менин оюма да келген эмес да. Анан кийин бирок тагдыр деген ушундай экен, алып келип акыры ошол жака колуман жетелеп коюп койду. Анан ошол жерде ушундай иштеп калдым. Ошондон бери ошол орун жагып калдыбы билбейм, ошо кеткен жокмун, эч жака бөлөк жака эметкенде барган жокмун, бөлөк жумуштарга да азгырылган жокмун. Чакырган учурлар да болду кээде. Ошол учурга барганда кетсем кетип калмакмын, бирок
кетким келбей койду, ошол өзүмө жагып алды окшойт ошол жакта. Бизде азыр да бир көрүүчүбүз бар экен, түз байланышта. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Түз эфирдесиз, келиңиз. Менин атым Бетенелева Дилкумар. Эртең 7 ноябрь күнү менин бир тууган акелеримдин эң чоң акем Гүлжигит, 3 акем Майрамбек акемдердин бир датада тууган күнү эле. Агай сиздин акелеримдин тууган күнүнө суроолор үчүн берүүсүндөгү куттуктап берүүңүздү суранып элем. Мен ал куттуктоолорду мынтип отурган жерден эле оозуман төгүлүп эмет баягы төкмакындардай айтып кете албайм чындыгында. Мен адегенде аларды жазып алып тургандан кийин окуйм чындыгында. Даярданыш керек ошондой жазып ар бир баягы куттуктай турган кишини ошого ылайыктап анан жазып алып тургандан кийин окуп беребиз да, ошондой анан. Негизи ошо сиздин агаларыңызды чын жүрөгүмдөн туулган күнү менен куттуктайм. Бул ар бир адамдын өзүнүн чоң кубанычы, чоң майрамы. Ошолор үчүн аларга баягы Кудай ден соолук берсин, аманчылык берсин. Каалаган ойлоруна, каалаган тилектерине жеткен улуу инсандар да болсун, мыкты адамдар болсун каалайм. Кезектеги чыгарма сиз үчүн деп туруп кетип калайын. Азыр каттарыла турган чыгармаларды сиздерге арнайбыз. Агай, белгилүүлүк бул капас сыяктуу деп айтылат да. Белгилүү инсандардын жашоосу башкаларга караганда чектөөлөр көп болот деп айтылат. Сизде ушундай болду беле? Болгон, албетте болгон. Андан ушундай, анан көчөдө жүрсөң дагы, тиякта жүрсөң, буяка жүрсөң, каякта болуп калсаң, эми ал кезекте биздин учурда баягы Союз убагында транспорт азыркыдай көп эмес. Ар бирибизде машина жок дегендей. Анан кийин жаңы үйлөнүп, жайланып ошо бала бакыра менен деле көчөдө жүрө берчүбүз, эч кандай мындай эметчи эмеспиз. Мындай элден бөлүнүп же башкача болуп эметкен жокпуз. Бирок баягы элдин көзүндө тургандан кийин дайыма өзүңдү түз алып жүргөнгө, бир жериңден бирдеме бир кемчиликти көрүп калбасын кишилер дегендей ушундай бир эмелер, сезимдер, туюмдар бар болчу да. Ошон үчүн дайыма өзүңдү түз алып жүргөнгө ушундай бир кандайдыр бир нарушениялер жасаганга болбой тургандай сезчүбүз ушундай. Ошон үчүн түз жүрүп түз басканга үйрөнгөнгө аракет кылчубуз ушундай. Ал кезекте чындыгында ошондой болуп жүрүп анан кийинчерээк көнүп калат экенсиң. Адегенде эфирге чыкканда адегенде корсоюп, мени элдер таанып атат деп таанып, колдору менен сөмбөй менен көрсөтсө, таанып атат деп кубанып каласың, анан кийинчерээк андан тазая баштайт экенсиң, эмнеге мени көрсө ушинтип анан кийин эркин баса албай, бирок барган сайын ошо көрсөткөндөр көбөйө берет экен. Анан кийин болсо ошо көчөдөн жолуккан ар бир кишилер ушинтип эле анан учурашып жакшы мамиледе болуп, баягы эски таанышында ар бир үйдө күндө эфирде болгондон кийин биз эми ал кезекте баягы телевидение, телестудиялар деген биздики КТР деген бирөө эле болчу да. Бөлөк конкуренттерибиз жок болчу. Ошон үчүн күндө эле ар бир үйдө отурчубуз да соксоюп, отуруп алып жанагы укса да укпаса дагы жагалыктарыбызды тартып алайбыз. Андан башка да толтура дикторлор деген көрсөтүүлөрдүн, эфирге чыккан көрсөтүүлөрдүн бир 90%-дан ашыгын биз алып барчубуз да. Кандай көрсөтүү болсо дагы көңүл ачуучу, музыкалыкпы, жаштар үчүнбү, балдар үчүнбү, саясат болобу, баарын эле алып бара берчүбүз, кыйын кишидей болуп. Ошонун баарын билчидей болон, ошонун баарын ошентип эфирге бат-бат чыгып турсаң, анан кийин баары эле баягы таанышың, күндө көрүп жүргөн таанышыңдай сезилет да. Кээ бирөөлөр өзүмдүн бир тууганымдан дагы мен сени көбүрөөк көрөм. Сен биздин үйүбүздүн мүчөсүң деп ушинтип айтышкандар көп болот да. Ушундай болуп баары эле сыйлап ошондой болчу. Ошого көнүп калат экенсиң, ошого калып, баягы адамдарды көргөн сайын бул мага кандай жылуу сөз айтар экен деп күтүп каласың кийин. Анан айтсаңыз, мурдакы алып баруучулар деп калдык, анан азыркы алып баруучуларды чыксам деле, баягы элге батыраак таанылсам, бетим таанылса дейт, анан хайп жаратышат, анан көрүүчү көп топтогонго аракет кылышат. Деги эле алып баруучу деген кандай болуш керек? Эми биздин учурда жана өзүңөр айтып атпайсыңар, башкача болчу, экөөнүн айырмасы көп эле деп. Ошондой биздин учурда алып баруучулардыкы ошондой биздики көбүнчө кагаз менен, текст менен чектелчү да. Биз ошондон сыртка көп чыкчу эмеспиз. Чыгып кетсең бир эки ооз башкача сөздү айтып койсоң, анан токмок жечибиз ал кезекте ошондой болчу. Ошо биякта мындай жазылып турса, сен эмне тигини айтасың дегендей кылып ар кандай сөздөр болчу. Анан ошондой болгондон кийин анан биз тикей болсо баягы түз отуруп, түз окуп берип, түз
айтып берип ошо менен кетип калмайт. Анан азыркылар жанагындай айтып атпайбы, эркин сүйлөп, эркин эметип, өзүнүн оюн билдирип, эркин басып, эркин турган үчүн азыркы элдердин каалоосу табити ошондой го. Азыр ошого ылайыкташканда. Анан алып баруучулар деген ар бир ошо өзү алып барып аткан нерсенин ошо мазмунун маңызын билип, анан ошол мына биз менен мени чакырып бүгүн сүйлөшүп атасыздар, ошо мен ким экенимди, эмне экенимди, анан эмне менен алек болорумду ошолордун баардыгын тең жакшы билгенге аракет кылып, мүмкүн болушунча да. Анан кийин ошондон бир жакшы бир нерсе казып чыгарып алып, анан кийин элге тартуулагандай ушундай эмеде болуш керек деп ойлойм да. Алып баруучулар ушундай болуш керек. Анан кийин эң негизгиси теле көрүүчүлөргө, радиочуларга, ошолорго жагымдуу ориентировка кылыш керек да. Ошолорго жагыш, ошолорго жагымдуу, ошолордун көңүлүн ачканга, ошолордун көңүлүн көтөргөнгө. Анан биздин телевидениеде мына иштеген жылдардан бери ушу адамдарга жакшылыктарды каалап, жакшысында да, кыйынчылык учурларда дагы эл менен болосуңар, баягы жакшы учурда да эл менен болосуңар, ушундай дайыма эл мененсиңер да. Анан ошон үчүн аларга дайыма жакшылык тартууланганга аракет кылыш керек. Өзүң ушундай жагымдуу адам болушуң керек деп ойлойм. Мен сизден сурагым келип турат. Ушул сиз менен үзөңгүлөш болгон Жолдубай Кайыпов агай тууралуу сурагым келип турат. Ал киши тууралуу кандай киши эле, биз ал кишинин жанынан көрбөй калдык да. Эми анын тагдыры ушундай болуп, өмүрү кыска болуп калбадыбы? Өмүрү кыска болуп калды. Анан кийин ал эми эфирге чыккан бир кандайдыр бир ушундай бир чыгаан жиктер болчу да. Бардык жагынан ушу эфир үчүн жаралган сыяктуу ушундай ээн эркин жүргөн ошол кезде эле. Жанагындай биз көпчүлүгүбүз рамкада отуруп эле жанагындай болуп чыга албай калып атпайбызбы? Ал болсо ээн эркин андай өзүнө чектөө койчу эмес, чектөө койгонду билчү эмес, ошол кезде эле ошондой болчу да. Азыркы жаштарга ушундай жаштар сыяктуу болсо керек, ошол кезде эле ушундай ээн эркин жүрчү, анан ар бир нерсени ар бир адамдын ичи коюнуна кирип кетип, жана мен айтып аткандай ички дүйнөсүн бар аңдарды тегиптирип чыкканга кыйын болчу. Жакшы сүйлөгөнгө да өңтүсү, келбети, көрүнүшү баардыгы тең ошо Жолдубай ал кезде элдин сүймөнчүгү ошол болчу да. Элдин баары аны жакшы көрчү. Мына азыркы күнгө жери канча жыл болду көзөтүп кеткенине, ошону азыркыга чейин мына сиздерде да сурап атасыздар, каерге барсаң да мени ошо Жолдубай жөнүндө сурашат да. Ушундай элдердин баардыгы тең ошону сурашып, ошого шыпшынып калышат да. Ошолордун ушундай кыска өмүрүнө, кыска тагдырына. Ушундай мыкты адам болчу. Ал эми ал бул учурга чейин жашаган болсо, ал аябай бир чоң инсан болчу деп баарыбыз эле ушундай сезчүбүз да. Ошондой күтчүбүз. Анан бирок тагдыры жарагандай кыска болуп калды. Өкүнүчтүү жери ушундай болуп калды. Болбосо ушундай чыныгы мыкты ошол кездеги номер биринчи диктор ошо Жолдубай болчу. Сиз айтсаңыз, бирөөнү мисалы азыркы алып баруучулар бирөөнү көрүп турап, ошону кылган кылыктарын, ошол кийингенин турап, ошондой адамыңыз бар болбу, сиздин идеал туткан адамыңыз? Өзүм идеал тутканбы? Өзүм идеал туткан адамдар көп эле, жакшы эле. Анан мен өзүм эң негизи мындай ишенимден баштап чоң апам мени жанына алып жатып жүрүп, жанына өзүнчө төшөк салып берип, өзү багып, өзү эметип дегенде бир ата энем менен чогуу эле жашап жүрдүм. Бирок чоң апам мени өзүндүк кылып алып эле колуман кармап жетелеп, тойго барса тойго барып, ойго барса ойго барып эле ушинтип эле бирге жүрчүбүз да. Анан кийин ушундай ошон үчүн мен аны аябай жакшы көрчүмүн. Анан ошол экинин өзүнүн мүнөзү, жүргөн турганы, анан сүйлөгөн сөзү баардыгы тең ушундай мен үчүн идеал да. Ушундай эми ал жөнүндө айта берсем көп да сөз. Өзүңүз доско кандайсыз агай? Кечиресиз, ушул жерде бизде түз эфирде көрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло. Кутмандыгыңыз менен түз эфирдесиз, келиңиз, таанышалы. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Бактыбек байке, салам алейкум. Валейкум ассалам. Жакшысызбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Рахмат, жакшы. Мен просто сизге ийгилик каалап койдум эле. Ден соолукта болуңуз, бар болуңуз. Рахмат. Сизди жакшы тааныйбыз, эски кишилерденсиз. Атыңыз? Ошол ар дайым Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. мен Бишкектен Маевден кантип атам, Замирбек атым. Сизди как алып баруучу катары жакшы тааныйбыз, ошо жакшы көрөбүз сизди, бар болуңуз. Рахмат.
Чоң рахмат. Рашыл билдирели. Доско кандайсыз өзүңүз? Эми доско Досуңуз көп болсо керек аябай, досторуңуз. Достор жакшы эле, Кудайга шүгүр эме. Мындай эме да, мындай курук болуп кетет да, мындай. Бир досторум бар, өзүнчө бир курук алар менен. Дагы бир досторум бар, алар менен өзүнчө курук. Ушундай да эме, баягы турмушта ушун ар кандай эми достор, Кудайга шүгүр бар болсун. Эми досторукка эми өзүмдү жакшы элемин деп ойлойм, аны ким билет. Башкалар айтпаса Агай, анан эртең 7 ноябрь майрам деп калды. Кандай пландар бар? Майрамды кандай өткөзөсүз? Майрамда эмне биздики баягы мында жашыбыз эмес возраст келип калды дегендей, ушундай болгондон кийин биздики көбүнчө майрамдардын баардыгы тең үй бүлө менен бала кыра менен болот. Анан кийин кээде баягы аксакал катары деп ушундай жанагындай эртең бери мактанып айтып атпаймынбы, ушунча ушуякта иштедим деп анан аяка дагы кызматыма ошо жумушка дагы ушинтип аксакал катары чакырып сыйлап калышат. Маданият министрлиги тияк буяк дегендей ошондойлор болуп калса ошол жактарга барабыз. Болбосо мындай үй бүлөдө отуруп майрамдайбыз, жанагындай достор менен майрамдайбыз. Эң жакшы күндөрдү, эң баягы туулган күндөрдү, дагы башка бир даталуу майрамдарды ушундайларды достор менен болгонго аракет кылабыз. Ошол майрамдын урматына деп биздин 5 каналдын жетекчилиги тарабынан Таңкы 5 программасынын жалпы жамааты сизге бир белек даярдадык эле. Келиңиз. Майрамдык маанай бүгүндөн башталсын деген үмүттө. Гүлдү кармап туруңуз. Ой, Бул калпак сизге. Калпакпы? Кыздын чепкен же болбосок дагы калпак. Рахмат. Бул сизге. Анан бул ушул таттуулар үйгө неберелерге алып барасыз. Ал эми баягы эркекти жакшы эркекти хан кылган бул анын жубайы күчтүү эркектин артында бир күчтүү аял турат деп айтылат. Сиздин ушул өмүрлүк жолдошуңуз Жамиля апага деп бул гүлдү берип атабыз. Жамиля апага алып барыңыз. Мынакей Жамиля. Азыр Сага алып баратам. Рахмат. Чоң рахмат. Сизге рахмат агай, келип. Силерге чоң аябай ийгиликтерди каалайм. Ушундай жаркылдап жакшынакай болуп, ушундай эфирге чыгып, элдин кызматын кылып, ийгиликтерге жетише бергиле. Дагы башка жагыңардан дагы баягы мендей болуп кээ бир жактан ушундай жалкоолук кылып кетпей, жаш кезекте иштеп калыш керек. Жаш кезекте ошо жүгүргөн кезде жүгүрүп дегендей, ийилген кезде ийилип дегендей ушундай кылып иштеш керек, мүмкүн болушунча аракет кылыш керек экен. Анан кийин биздин баягы кээ бир учурда ушундай анча-мынча жалкоолук кылып калган жактарыбыз бар. Ошондой болуп калып калбасын да бир жагыңар. Мисалы үчүн мен могу ырларды жазганымда ушундай калып калганына азыр өкүнүп жүрөм да. Ошол кезде жазып жүрсөм болмок экен деп. Агай, деги эле журналистика деген кесип аябай кызык да, ар бир күнүң ар кандай өтөт да. Анан кыйынчылык бар, анан эфирге чыкканда баарын унутуп каласың да, баары рахат алыпчы. Унутпасам болбойт. Бирок ошол журналистикада иштеп жүрүп, ушул жак меники эмес экен, тажап кеттим деп баягы баш тарткан учуруңуз болгонбу? Бир-эки жол болду. Анан эмнеге сизди кармап калды? Ошо кесипке болгон сүйүүм эле деп ойлойм. Ошол кесиптен мен өзүмдү тапкан сыяктамын да. Бирок кыйналып кеткен учурлар болот. Турмуштук башка жагдайларда, мисалы үчүн үй жай деген дагы башка. Ал кезде биздики баягы сайыз убагында мен дайым эле ушуну айта берем, ушу шовинизм деген бир кыйын нерсе бар болчу. Ошолор башка улуттагылар тайкелерибизге ушундай бардык шарттар түзүлүп, анан бизге эметпей, мен ошол жагына көп каршы болчумун да, жан дүйнөм бүт баары каршы болуп, ушундай бир өзүнчө бир ушундай бир мындай тескериленип кээде ушундай иш кылган күндөрүмдө болгон. Мен ушуларга нааразычылык билдирипчи, ушундай болгон, ушундай учурлар болгон. Эми Кудай эметсин, андай учурларды келтирбесин. Башка кыргыз эли ээн эркин жашап атабыз, ээн эркин болуп атабыз. Муну өзүбүз билип, кааласак революция жасайбыз, кааласак башкасын жасайбыз. Каалагандай жашап атабыз. Ушул эркиндигибиз кут болсун, элибизге баары жакшы болсун. Бирок ушу элибиздин каалаган ойлору, каалаган тилектери ушу канча жылдан бери чаң тополоң түшүрүп эле ушу өзүбүздүн жолубузду, өзүбүздүн баягы турмуш баягы эмебизди, ордубузду таба албай жүргөн ушундай кыргыздар болуп атабыз да, көчмөндөр сыяктуу болуп эле көчүп конуп ар кайсы жерде болуп атабыз. Өзүбүздүн эмебизди таба албай атабыз. Ошон элдин тилеги, элдин ойлору баардыгы тең ишке ашып эл менен болуп, баягы
элде болсун, анан кийин менде болсун дейт го, ошондой элибизде жакшынакай баардыгы жайына келсе, мына эми Кудай кааласа болуп баратат окшойт. Ошондой элдин тилеги ишке ашып, элдин турмушу жакшы болсун. Ошо элдин баардыгын тең майрамы менен куттуктайм, майрамдары менен баарыңыздарды куттуктайм, жан дилиң менен куттуктайм, жашооңор жакшы калыбына келсин, баардык ойлор орундап, баардык максаттарга, тилектерге жеткиле. Агай, биз сизге сый көрсөтсөк, буюрса эртеңки жаштар бизге дагы ошондой сый көрсөтөбөр деген бир жакшы тилектер бар. Бая жаштын тилегин бир айтат, анан сизден бата алып калалы, бир батаңызды берсеңиз. Амин. Келиңиз жазып кет. Ой, мен андай деле бата көй эмесмин. Ал могу ушул жашка келгениме ошондой бир өзүмдү анча деле сезелекмин да, ошондой болупчу. Бир элге бата берип, жаштарга бата берип, ошондой болупту деп ошондой ал жагынан мындай көп анча жокмун, бирок ошондой болсо дагы мен эми ушунча жашка келип калгандан кийин ошо силерге тилегиңер жеткилиге, өмүрүңөр узун болсун, үй бүлөңөрдө бакыт таалай болсун, атайым өзүңөрдүн каалаган ойлоруңар, өзүңөрдүн тилеген тилегиңер бар, ошолорго жанагы өзүңөр айтып атпайсыңарбы, жаштын тилегин берет деп. Ошол тилегиңерге жеткиле, бактылуу болгула, ишиңерге ийгилик, жашооңор жакшы болсун, жанагындай элибизде баары жакшы болсо, силердики да жакшы болот. Ошону каалайм. Амин. Айтканыңыз келсин агай, чоң рахмат. Келип бергениңизге, оорубаңыз, ден соолуктугуңуз, үй бүлөңүз аман болуңуз, небере чөбөрөлөрдүн сыйын, жакшылыгын көрүңүз дейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын эл артисти, диктор Бактыбек Мамытов агайыбыз болду.